Баарыңарга дагы бир жолу салам. Бүгүн физика сабагынын 5 сабагын өтүп баштайбыз. Кинематика ылдамданууну улантабыз. Суроолорду чыгарып кете беребиз сразу эле. О, Биз биринчи мурунку сабакта ылдамданууну кайталап алайлы кичине. Ылдамдануу бул ылдамдыктын өзгөрүүсүнүн ылдамдыгынын мүнөздөочү чоңдугу. Ылдамдыктын өзгөрүүсү. Бир канча убакыттын ичинде ылдамдык кандай өзгөрөт? Ошондо кандай? Ылдамдыктын өзгөрүүсү бөлүнгөн убакыт. Бир убакыттын ичинде ылдамдык кандай өзгөрүп жатат? Ылдамдануунун формуласы ушундай болот. Жана ылдамдануунун бирдиги метр бөлүнгөн секунданын квадраты. Жана ылдамдануу менен кетип бараткан нерселердин канча аралык өткөндүгүнүн формуласы, канча аралыкта өткөндүгүнүн формуласы V0 көбөйтүлгөн убакыт плюс ылдамдануу көбөйтүлгөн убакыттын квадраты бөлүнгөн 2 болот. Суроолорду чыгарып кете берели. Убакыт 0 болгон учурда А деген пункттан 2 машина бир багытта чыгыштыр дейт. А деген пункттан чыгышыптыр. Бул жерде А деген ылдамдыктын убакыт менен өзгөрүүсүн көрсөткөн графикти карап, алардын жолукканга чейинки убакытты жана өткөн аралыгын тапкыла дейт. Бизде бул жакта эки машина бар экенин көрүп атабыз. Биринчи машина бир калыптагы ылдамдык менен кетет экен дагы, экинчи машина болсо бир калыптагы ылдамдануу менен кетет экен. Ошондо булардын өткөн жолдорун кандай кылып тапсак болот? Биринчи машинанын өткөн жолу дельта x1 барабар бул бир калыптагы ылдамдык менен кеткендиги үчүн эмне кылабыз? Аныкы жөн гана V1 көбөйтүлгөн убакыт болот. Жана экинчинин өткөн аралыгы деген дельта x2 барабар V0 көбөйтүлгөн t плюс at квадрат бөлүнгөн 2 болот. Бирок дегенде эң башында бунун ылдамдыгы жок болуп чыкты. Эң башкы ылдамдыгы деген V0 барабар 0 болчу. Экинчинин V0 2 барабар 0 барабар. Ошон үчүн сразу эле А ылдамдануу көбөйтүлгөн убакыттын квадраты бөлүнгөн 2 кылып алсак болот. Эми деген булар ылдамдыктын убакыттын өзгөрүүсүнүн графиктерин карап туруп таптык бардыгын. Бирок биз ылдамдануусун таба элекпиз. Ылдамдануусун кандай кылып таба алсак болот? Бул 6 мүнөттүн ичинде 0 деген ылдамдыктан 20 ылдамдыкка чейин өзгөрүптүр. Значит, ылдамдануунун формуласына коюп туруп, үчүнчү кандай кылып алсак болот? Ылдамдануу барабар дельта V бөлүнгөн убакыт. Дельта V 20 метр секундага чейин өзгөрдү дагы. 20 метр бөлүнгөн секунда. Убакыты деген 6 мүнөт болду. 6 мүнөт ар бир биз деген муну секундага өткөзүшүбүз керек, анткени бардыгы секунда менен. 6 мүнөт көбөйтүлгөн 1 мүнөттүн ичинде 60 секунда 60ка көбөйтүп коебуз. Бул барабар кандай болот? 20-ны 60ка бул жерден бөлүп койсок 1 бөлүнгөн 3 болот дагы. Ошондо ылдамдануу барабар 1 бөлүнгөн 18, 3 көбөйтүлгөн 6, 18 болот. Метр бөлүнгөн секунда квадрат. Бул деген эмнени түшүндүрөт? 1 секундада бунун ылдамдыгы 1 бөлүнгөн 18 метр секундага чейин чоңоёт. Эми деген булардын жолуккан жери кайсы жерлерде болуш керек? Эң биринчи бир пунктта турганда, биринчи А деген пунктта турганда экөө чогуу турган болот дагы. Андан кийин бул 20 метр секунда менен кеткен машина алдыга өтүп кетет. Бул деген 0дон баштап акырын кетет дагы, бул сразу эле кетип калат дагы. Андан кийин бул аркасынан кайра ылдамдануу менен жүрүп барып туруп, аркасынан кубалап жетиши керек. Ошондо кайсы булардын жолуккан жери А деген пункт жана бул жака кеткендеги дагы бир жерде жолугат. Аны кандай кылып табабыз? Бизде деген анда жолуга турган болсо дельта x1 менен дельта x2 барабар болушу керек. Анткени Адан чыккан бул жерге чейин аралык, мисалы, Б деген пунктта жолуга турган болсо, булардын экөөнүн тең басып өткөн жолу дельта x болуп, экөөнүкү тең барабар болушу керек. Жана убакыттары дагы барабар болушу керек. Ошондо убакыттары барабар болсо, графикти карап, алардын жолукканга чейинки убакытты жана өткөн аралыгын тап. Биз бул жерден экөөнүн
экөөнү бири-бирине бөлүп салсак болот биринчи теңдеме менен экинчи теңдемени бири-бирине бөлсөк, дельта x1 менен дельта x2 экөө барабар дагы. Т менен Т дагы кетет, экөө тең барабар. Биз аны дагы билебиз. Ылдамдык биринчи машинанын ылдамдыгын дагы билебиз. Бул жактан убакытты таап алсак болот. Убакытты тапкандан кийин аралыкты оңой эле таап коебуз. Эми биринчи теңдеме менен экинчи теңдемени бөлөбүз. 1 биринчи теңдеме бөлүнгөн экинчи бул канча болот? Дельта x1 менен теңдеменин сол жагы менен биринчи теңдеменин сол жагы менен экинчи теңдеменин сол жагын, биринчи теңдеменин оң жагы менен экинчи теңдеменин оң жагын бири-бирине бөлөбүз. Эгерде буларды бөлсөк деген барабар нерселерди бири-бирине бөлсөк 1 болот. 1 барабар үстүндөгүлөр эмне? V1 көбөйтүлгөн Т дагы бирок Т квадратка бөлсөк деген T'нын квадраты кетет дагы мындай болуп калат. V1 бөлүнгөн A Т бөлүнгөн 2. Бул бөлүнгөн 2-ни үстүнө чыгарып салсак болот дагы мындай болуп калат. Ошондо 1 барабар 2V1 көбөйтүлгөн AT болуп атат. Экөөнү деген AT-ны 1ге көбөйтүп салсак, A көбөйтүлгөн убакыт барабар 2V1. Бизге деген убакытты табышыбыз керек. Бул үчүнчү теңдемебиз чыкты ушундай болуп. Биз ылдамданууну дагы билебиз. Ылдамдыкты дагы билебиз. Эмне экөөнү бири-бирине бөлүп туруп, убакытты чыгарып койсок болот. Т барабар 2V1 бөлүнгөн A. Значит, бул канча болот? V1 деген бизде 20 метр секунда. 2 көбөйтүлгөн 20 бөлүү A деген 1 бөлүнгөн 18 метр секунда квадрат. 1 бөлүү 18. Бул деген канча болот экен? 720 секунда болот экен. 720 секунда. Значит, булар экөө А пунктунан чыккандан кийин 720 секундадан кийин бири-бирине жолугушат экен. Биринчи машина аябай алыстап кетет дагы. Экинчи машинанын ылдамдыгы биринчи машинанын ылдамдыгынан көп болгон убакытта гана биринчиге барып туруп жетет. Эми биз убакытты таап алгандан кийин бул аралыкты оңой эле таап алсак болот. Биринчи теңдемедеги T'нын ордуна 720 секунданы кое турган болсок табылат. Могул жактан баштап кетели. Дельта x басып өткөн аралык же болбосо S деп коелу. S барабар дельта x барабар V1 дегенибиз бизде 20 метр секунда, метр бөлүнгөн секунда көбөйтүлгөн убакыт 720 секунда. Бул барабар 20 менен 720-ны көбөйтсөк деген 1414400 вроде ушундай болуш керек. 720 көбөйтүлгөн 20. 14400. 14400 метр же болбосо 14400 метр же болбосо бул барабар эмне? 14.4 километр. Суроонун эки жобу аке. Бул деген басып өткөн аралыгы жолукканга чейинки. Бул деген жолукканга чейинки кеткен убакыт. Же болбосо убакытты минуттага алмаштырып койсок болот. Минутту алмаштыра турган болсок 720-ны 60-ка бөлөбүз. 60-ка бөлсөк деген 6 720-ны 6-га бөлсөк вроде 12 болуш керек, 12 мүнөт. 720-ны 2 бөлсөк 12 мүнөт болот экен. 14.4 километр жана 12 мүнөт. Кийинки суроону чыгара беребиз. Опа. Лифт баштапкы 3 секундта бирдей ылдамдануу менен көтөрүлүп, V барабар ылдамдыгы 3 метр секунда ылдамдыкка жетти дейт. Андан кийин ошол ылдамдык менен 3 метр секунда менен 6 секундда көтөрүлүп, андан кийин модулу мурунку ылдамдануу менен бирдей ылдамдануу менен токтойт. Бул жакта модулу дегенде ылдамдануусу мурункудан өзгөрбөйт, бирок минус ылдамдануу болот. Минус ылдамдануу деген наоборот токтоо деген сыяктуу. Биринчиси ылдамдануу деген ордунан козголуп туруп, катуураак ылдамдык алууга аракет кыла турган болсо, бул жакта минус ылдамдык болгондо, бул ошол катуу ылдамдык менен келип туруп токтоого аракет кылган болот. Же болбосо ылдамдыгы азаят. Мисалы, бир нерсе 100 км/саат менен келип аткан болсо,
100 км saat менен келип туруп токтош үчүн 10 секунда өтө турган болсо, жана токтогондо канча болот? Анын акыркы ылдамдыгы, акыркы деп коелу, барабар 0 метр секунд болуп калат. Значит, бунун өзгөргөнү канча болду? Бунун ылдамдыгынын өзгөргөнү деген дельта v барабар 0, акыркы ылдамдыгын дайыма минус баштапкы ылдамдыгы кылабыз, минус 100 метр секунда. Бул экөөнүн ылдамдыгынын өзгөрүүсү бул дельта v барабар минус 100 метр секунда болду. Значит, бул токтоп атат деген сыяктуу. Эгер убакытка бөлө турган болсок, ошол ылдамдануусу минус чыгат. Бирок модул калганда минустагы, плюстагы ичинен плюс белги менен чыгыш керек, плюс белги. Эми 3 секундтун ичинде бирдей ылдамдануу менен көтөрүлүп, значит, бирдей ылдамдануу менен 0дон v0 барабар 0 болчу, токтоп туруп 3 метр секундага чейин өзгөрүүдү ылдамдыгы. Ошондо өзгөргөн ылдамдыгы барабар 3 метр секунда минус 0 барабар 3 метр секунда. Биз ылдамдануусун таба турган болсок, а барабар биринчи а барабар дельта v бөлүнгөн убакыт t барабар 3 метр бөлүнгөн секунда бөлүнгөн 3 секунда. Секунда кетет дагы. Ылдамдануусу 1 метр бөлүнгөн секунда квадрат. Андан кийинки 6 секунда ушул 3 метр секунда менен көтөрүлүп туруп, андан кийин модулу мурунку ылдамдануу менен бирдей ылдамдануу менен токтойт. Ылдамдыктын убакыттан өзгөргөн графиги. Бул жакта кандай түз чийсек болот экен? Бул жактан түз неме чыга турган болсок, график. Хоп. Түз чийиш да кыйын болуп атат бул жакта. Хоппа. Бул жак деген ылдамдыктын огу бул метр секунда болот, бирдеги. Хоп. Бул жага кошулуп кетпеш үчүн башкача неме менен чыгайын. Эми бул жакта ылдамдыктын бириктери 1 метр секунда, 2, 3 метр секунда бирдеги. 1, 2, 3 метр секунда. Убакыт бизде биринчи 3 секунд, андан кийин 6 секунд. Кайра модулу мурункудай эле ылдамдануу менен токтой турган болсо, кайра 3 секундта токтош керек. Значит, 3, 6, 3, 12 секунда болуш керек. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12. Бул жер деген 12 секунда, бул жак убакыт бирдеги секунда менен. Бул жер 12. Бул жер экөөнүкү тең 0, 1, 2, 3, 5, 6, 7. Ушундай кете берет. Бул жер ичен 12. Ошондо ылдамдыгы эң башында деген 0 болчу. 0 болуп туруп 3 секундада 3 метр секундага жетти. Буларды графиктери кандай чийсек болот? 3 секундада дейм бул жерде. 3 секундада ылдамдыгы деген 3 метр секунда болуп турган. Андан кийин канча? 6 секунда 3ке 6-ны кошсок деген 9, 8, 9, 10, 11, 12. 9 секундага чейин бирдей ылдамдык менен кетти дейт. Бирдей ылдамдык дагы деле 3 метр секунда менен кетип аткан болот, значит. Дагы мындай. Андан кийинкиси, кийинки 3 секундада токтоду. Биз 3 секундада токтой экен кандай таба алдык? Убакыт барабар дельта v бөлүнгөн ылдамдануу. Бизде деген дельта v 3 метр секундадан 0га чейин өзгөрүш керек. Значит, канча? 3 метр бөлүнгөн секунда бөлүнгөн биздин ылдамдануубуз деген 1 метр секунда болчу. 1ге бөлө турган болсок, барабар 3 секунда болуп чыгат. Значит, 12 секундада кайра 3 секундада келип туруп 0га түшүп калды. Бизде биринчи бирдей ылдамдануу менен чыккандыгы үчүн мындай түп-түз мындай чийсек болот, бирдей ылдамдануу менен. Андан кийин ылдамдыгы өзгөргөн жок. Жана 3 метр секунда болуп 12 секундага чейин, жок, 9 секундага чейин кетти. Бул жактан түп-түз мындай чийсек болот. Андан кийин акыркы участокто, акыркы аралыкты
минус ылдамдануу менен түштү. Значит, кайра мындайынан 0 чейин алып келип койсок болот. Акыркы 12 секундада кайра ылдамдыгы 0 болуп токтоп калды. Жанагы лифттин көтөрүлгөн бийиктигин тап дейт. Лифттин көтөрүлгөн бийиктигин кандай алып табабыз? Эң биринчи 3 секундада кандай кетти? Ар бир неменин, мисалы 0дон 3кө чейинки кеткенди, 3төн 9га чейин жана 9дан 12ге чейинки кеткен бийиктиктерин таптыруу үчүн кошуп койсок болот. Муну биринчи аралык деп коелу. Буну экинчи, бул биринчи участок, экинчи участок, бул үчүнчү деп коелу. Биринчиникин кандай алып табабыз? Өткөн жолу барабар ылдамдануу көбөйтүлгөн t-нын квадраты бөлүнгөн 2. Экинчиники деген x2, бул 1 барабар. Ылдамдык көбөйтүлгөн t2 экинчи убакыт эле болот. Бул экинчи болчу. Үчүнчүнүкү дельта x3 барабар кайра эле a көбөйтүлгөн t-нын t1 менен t3 барабар квадрат бөлүнгөн 2. t1 менен t3 барабар, a менен a дагы барабар. Значит, кайсы x1 менен x2 барабар экен, экөөнү кошуп койсок деген биринчи участок менен экинчи участоктуку барабар канча болот? Экөөнү кошуп турган болсок, a дельта x барабар a көбөйтүлгөн t1дин квадраты эле болуп калат. Экөөнүн жарым болчу, экөөнү кошсок деген 1 болот. Эми бардыгын кошуп турган болсок, s деп коелу, бардык көтөрүлгөн бийиктигин. Бул барабар a көбөйтүлгөн t1дин квадраты плюс үчүнчү участоктук, a көбөйтүлгөн t3дүн экинчи участоктук. 3тү кошконбуз, жана эле. Экинчиники деген v көбөйтүлгөн t2. Бул бардыгы барабар болот. A деген 1, бизде t1 3 секундда 3түн квадраты 9. 9 плюс 3 көбөйтүлгөн t2'биз 6, 3 көбөйтүлгөн 6 18. 9 плюс 18, 9 плюс 18 болот экен. Бул барабар 27 метр экен. Ошондо биздин лифт деген 27 метрге көтөрүлдү. Жана анын графиги мондай болот. Биз деген көтөрүлгөн жерин деген, же болбосо көтөрүлгөн бийиктигин могу графиктин астындагы аянтын табып туруп берип койсок дагы болот. Же болбосо эгер ылдамдык менен убакыттын өзгөргөнүн графиги боло турган болсо, ылдамдык менен убакытты бири-бирине көбөйтсөк, графиктин алдын көбөйткөн болуп калабыз. Бул графиктин алдын көбөйтсөк дагы 27 метр чыгыш керек. Же болбосо 3 бурчтуктун ичиндеги аянтты табыш үчүн эмне кылышыбыз керек? Бийиктиги менен астындагысын көбөйтүп туруп 2ге бөлүшүбүз керек. Бул жактан да бийиктиги менен астындагысын көбөйтүп туруп 2ге бөлөбүз 3 бурчтуктарды. Бул жакта деген тик бурчтукту эки жагын 3 менен 6-ны көбөйтүп коебуз. Баарын кошо турган болсок, кайра эле 27 метр чыгышы керек. Дагы кийинки суроолорго өтөрөбүз. Ылдамдануу боюнча акыркы суроо бул. Нерсе бир калыптагы ылдамдануу менен кыймылдап баштайт дагы 9-секундда ал 17 метр аралыкты басып өтөрү белгилүү дейт. A'сында эмне дейт? Нерсенин ылдамдануусун тапкыла дейт. Б'сында 9-секунддун аягындагы ылдамдыкты жана В'сы 25 метр аралыкта өткөн убакыттагы ылдамдыгын жана аягында берип тур, нерсенин баштапкы ылдамдыгы 0. Значит, V0 барабар 0. Значит, 9-T барабар 9 секундда болуп турганда деген анын басып өткөн аралыгы барабар 17 метр. Жана нерсенин ылдамдануусун табышыбыз керек. А барабар суроо 9-секунддун аягындагы ылдамдыкты, могул жердеги ылдамдыкты V барабар суроо 9 секунддагы жана 25 метр аралыкты басып өткөндөгү S барабар 25 метр болгондогу ылдамдыгын V2, V1 деп коелу. Бизде 9 секундда 17 метр аралыкты басып өткөн болсо кандай алып таба алабыз ылдамдануусун? Дельта x барабар V0 T көбөйтүлгөн мындай формуласы бар болчу. V0 T плюс
т квадрат бөлүнгөн 2. Бирок бизде баштапкы ылдамдыгы 0 деп берилди. Значит, буну чийип салсак болот, 0 деп туруп эле. Бул жактан оңой эле ылдамданууну таап алабыз. Дельта x барабар ылдамдануу көбөйтүлгөн убакыттын квадраты бөлүнгөн 2. Убакыт барабар. Буну көбөйтөбүз. 2x бөлүнгөн a. Тамырдын астында бирок, бул жерден чыгара турган болсок, жок. Мен деген туура эмес жазып койдум. Бизге деген убакыт белгилүү. Биз ылдамдануусун табышыбыз керек, Ылдамдануусун табыш үчүн бул биринчи теңдеме деп коелу. Экинчи теңдеме барабар кайсы болду? Ылдамдануу барабар 2 көбөйтүлгөн дельта x бөлүнгөн убакыттын квадраты, t-нын квадраты. Бул барабар. Бизде деген басып өткөн аралыгы 17 метр. 2 көбөйтүлгөн 17 метр бөлүү t-нын квадраты, t барабар 9, 9'дун квадраты. Барабар 2'ге 14 көбөйтсөк 34 метр бөлүнгөн 9'дун квадраты 81 секунда. Метр бөлүнгөн секунда болчу. Жок, бул секунда квадрат, метр болот. Бул секунда квадраты. Ошондо ылдамдануу барабар 34'тү 81'ге бөлсөк. 0.42 болот экен. 0.42 метр бөлүнгөн секунданын квадраты. Ылдамдануусу ушул. Эми б-сында 9 секундтун аягындагы ылдамдык. Эми ылдамдыкты табыш уже оңой эле болуп калды. Үчүнчү ылдамдыкты табыш үчүн эмне кылабыз? Ылдамдык барабар ылдамдануу көбөйтүлгөн убакыт. Бизде деген 9 секундаганы тапты экен, значит кандай кылабыз? 0.42 көбөйтүлгөн 9 барабар 0.42 көбөйтүлгөн 9 десек 3.78 метр бөлүнгөн секунда. Биздин ылдамдыгыбыз. Биздин ылдамдануубуз могул. Бул А-сы, Б-сы ылдамдыгыбыз 3.78 метр бөлүнгөн секунда. Акыркы В. В-да деген В-ыбыз кичине кыйыныраак экен. 25 метр аралыкты басып өткөндөгү убакыттагы ылдамдыгы дейт. Значит, 25 метрди кайсыл убакытта басып өтөт? Дельта x 2 бул барабар, же болбосо s менен белгилегенбиз, жана s барабар дагы деле a көбөйтүлгөн t квадрат бөлүнгөн 2 ылдамдыгы. Бул бизде деген бул жакта ылдамдык деген эмне? Ылдамдык барабар a көбөйтүлгөн эле t болот. Могу a көбөйтүлгөн t-нын ордуна, бул жерде t квадраттын ордуна кандай кылабыз? a көбөйтүлгөн t квадратты t деп 2 бөлүп алсак болот. T көбөйтүлгөн t бул 2t-ны бөлсөк t квадрат болот. Бөлүнгөн 2. Бул жерде a-тын ордуна v-ны коебуз. v2, v2-ни табышыбыз керек биз. v2 көбөйтүлгөн убакыт бөлүнгөн 2 дей турган болсок, жок, биз ошондо v2-ни табышыбыз керек. Бул v-ны деген бул жака чыгарып туруп v2 барабар s-ти деген t-га 2 көбөйтүп туруп t-га бөлүп койсок чыгыш керек экен, Ошондо v-нын жобун бул жакта болот. v2 барабар 2 көбөйтүлгөн s бөлүнгөн t. S өткөн убакыты бизде деген 25 метр. Ай. Бул жакта биз убакытты да билбейбиз да. Кечиргиле. Биз биринчи убакытты табышыбыз керек экен. Убакытты табышыбыз үчүн могу формулага салабыз, Биринчи убакытты таап алабыз дагы, анан аягында могу формулага салып коет экенбиз. Убакытты табыш үчүн t квадрат барабар 2s бөлүнгөн a. Эгерде экөөнүн тең тамыр астына ала турган болсок, жолу чыгат.
25 2 көбөйтөбүз 50, 50 бөлүнгөн ылдамдануубуз 0.42. Bunun тамырасына ала турган болсок 11, почти 11 экен. 11 секундада 25 метр аралыкты басып өтөт. 11 секунда. Эми деген бул убакта ылдамдыгын таба турган болсок, бул барабар 0.42 менен 11ди көбөйтсөк 4.6 метр секунда экен. 4.6 метр бөлүнгөн секунда. Ошондо A'быз деген A'да деген ылдамданууну сураган, ылдамданууну таптык 0.42 метр бөлүнгөн секунда квадрат. Экинчисинде ылдамдык 3.78 метр бөлүнгөн секунда. Убакыт деген 11 секунда болчу жана ошол 11 секунданчы убакытта ылдамдыгы 4.6 метр бөлүнгөн секунда болду. Ушу менен биздин ылдамдануу жөнүндө өткөн темабыз, сабактарыбыз бүттү. Кийинки сабактарда жаңы темаларды өтүп баштайбыз буюрса. Баарыңарга ийгилик. Көрүп көргөнүңүздөргө рахмат.